Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Бишкектин борборуна орнотулуп жаткан Манастын эстелигинин эскиздери көрсөтүлдү. Бишкектин Ала Тоо аянтында Манастын жаңы эстелиги орнотулууда. Анын эскиздерин ACR студиясы социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Бул ишти таланттуу скульптор Тамила Маматова менен биргеликте иштеп, архитектуралык чечимдерден баштап шаардык чөйрөгө жарашыктуу келүүсүнө чейин болгон салымыбызды кошконубузга сыймыктанабыз деп жазылат анда. Эске салсак, Ала Тоо аянтында жайгашкан Айкөл Манас монументин реконструкциялоо иштери ушул жылдын январь айында башталган. Орусиянын бийлиги Индиядан 1 миллион мигрант келет деген маалыматты четке какты. Жыл аягына чейин Индиядан Орусияга 1 миллион мигрант келе тургандыгы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Орусиянын эмгек министрлигинин басма сөз кызматы билдиргенин чет элдик басылмалар жазышууда. Буга чейин Уралдын Соода өнөр жайы палатасынын башчысы Андрей Беседин квалификациялуу кадрлардын жетишсиздигинен улам Орусияга жыл аягына чейин Индиядан 1 миллион мигрант келерин билдирген эле. Индия сыяктуу визалык өлкөлөрдөн жумушчулар квота механизми аркылуу тартылып, план 1 жыл мурун түзүлөт. Квоталардын көлөмү региондордун суроо талабы боюнча кадрлардын жетишсиздиги тастыкталган иш берүүчүлөр тарабынан билдирилген муктаждыктын негизинде аныкталат. Аймактардан түшкөн сунуштар ведомстволор аралык комиссия тарабынан каралып, өкмөт тарабынан бекитилет деп белгиленди билдирүүдө. Өзбекстанда Dog1 Max сироонан ууланган дагы бир бала каза тапты. 3-июлда Dog1 Max сироон колдонгондон кийин майып болуп калган өзбекстандык балдардын бири Муслима Зиёбоева каза болду. Бул тууралуу өзбек басылмалар жазышты. Балдардын Dog1 Max жана Амранол дары-дармектеринен уулануусу Өзбекстанда 2022 жылдын сентябрынан декабрына чейин болгон. Расмий маалымат боюнча 68 бала каза болуп, дагы 23 бала майып болуп калган. Муслима 2016 жылы Жизах облусуна төрөлгөн. Сот материалдарына ылайык 2022 жылдын декабрында дарыгердин дайындоосу менен ата-энеси ага Dog1 Max сирообун күнүнө 3 жолу бере баштаган. Кыздын бөйрөктөрү иштебей калып, заара чыгара албай калган. Алгач аны жергиликтүү ооруканага, кийинчерээк Ташкенттеги улуттук балдар медициналык борборуна жеткиришкен. Жолдо Муслима комага түшүп, 1 жуманын ичинде гана өзүнө келген. Дарылоого карабастан кыз биринчи топтогу майып болуп калган. 2024 жылдын ноябрындагы сот учурунда ата-энеси кыз баса албасын, сүйлөй албасын, багуу менен дарылоого айына 10 миллион сомдон ашык каражат талап кылынып жатканын айтышкан. Жалпысынан ушул күнгө чейин 1 миллиард сом коротулган. 2024 жылдын 18 ноябрында сот Муслиманы кошуп 5 баланы жабырлануучу деп таанып, моралдык чыгым катары ар бирине 1 миллиард сомдон компенсация өндүрүүнү чечкен. Жоопко тартылгандардын ичинде Өзбекстандын фармацевтиканы өнүктүрүү агенттигинин мурдагы жетекчиси Сардор Кариев да бар болчу. Ошондой эле анын үйүнөн табылган $10,000 каражат жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлдөрүнө бөлүштүрүлүшү керектиги айтылган. Ташиев кылмыш чөйрөсүнөн баш тарткандардын планын ачыктады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматта мурдагы кылмыш чөйрөсүнүн мүчөлөрү тууралуу маалыматтар бар экенин билдирди. Биз азырынча криминалдык иштерден кайттык деп буларды алдап туралы. Анан убагы келгенде кайра чыга калабыз дегендер бар. Түп тамыры менен жок кылышыбыз керек. Алардын убагы келбейт. Эми алардын убагы эч качан болбойт. Биздин өлкө мыйзамдуу мамлекет болот деди. Ал 9-июлда Ош шаарында өткөргөн жыйында. Оштогу жаңы базарды сел каптады. Бүгүн Ош шаарына катуу жааган жаан жаңы Ош базарын сел каптап кетти. Бул тууралуу видеону Супер KG порталына окурмандар билдирди. Соодагерлер бул базарга жакында эле 1-июлда көчүп келишкен. Бул базар былтыркы селден кийин жаңы салынып, эски базарда соода кылгандарга берилген. Бекмат Осмонов көчөсүндө жайгашкан базар 7 гектардай жерди түзөт.
2,5 миң орунга ылайыкталган бардык шарттар түзүлгөн. Суранабын, бизди таштабаңыздар. Саламатсыздарбы? Кыргыз элим, сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. Уулум Умар, 5 жаш, врожденный паралич. Уулумдун отурушуна өз алдынча муктаждыктарын аткарганга себепчи болуңуздар. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Түштүк Кореянын экс-президенти төңкөрүш уюштурууга шектелип кайрадан кармалды. Сеул соту экс-президент Юн Сок Йолго кайрадан камакка алуу ордерин берди. Бул декабрда анын кыска убакытка аскердик абал жарыяланышы боюнча коюлган айыптарга байланыштуу экенин Политика басылмасы жазды. Экс-президент алгач январь айында камакка алынып, мартта бошотулган. Экс-президентке төңкөрүш жасоого аракет кылуу айыбы коюлган. Өткөн жылдын декабрь айында ал оппозицияны басуу максатында аскердик абал киргизген. Ал абал бир нече саатка гана созулган. Жаңы соттук отурум 9-июлда өтүп, болжол менен 7 саатка созулган. Юн Сок Йолго ыйгарым укуктарын ашыкча пайдалануу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мамлекеттик кызматкерлердин ишине тоскоолдук кылуу жана расмий документтерди жасалмалоо боюнча айыптар коюлду. Сот атайын прокурордун экс-президент эркиндикти алса, далилдерди жок кылышы мүмкүн деген жүйөсүнө макул болду. Мурдагы мамлекет башчысы убактылуу камак жайына киргизилди. Анын адвокаттары камакка алуу өтүнүчүн ашыкча жана негизсиз деп аташты. Эгерде экс-президентке жаңы айыптар тагылса, ал соттун баштапкы чечим чыкканга чейин 6 айга чейин камакта калышы мүмкүн. Эске салсак, Юн Сок Йол өткөн жылдын декабрында импичментке кабылып, апрелде кызматтан четтетилген. Ага коюлган айыптар өлүм жазасына же өмүр бою эркинен ажыратууга алып келиши мүмкүн экени айтылууда. Аксыда катуу сел жүрүп жатат. Жалал-Абад облусунун Аксы районуна караштуу Кой Таш айылында катуу сел жүрүп жатат. Бул тууралуу Супер KG порталына жергиликтүү тургундар билдирди. Алардын айтымында катуу келген суу ташкыны айрым короо жайларды, дүкөн, сарайларды алып кетти. Ошондой эле электр энергиясына да залакасын тийгизди. Кошумчалангандай, айылды бириктирип турган көпүрөлөрдү да сел алып кетти. Расмий булактар азырынча маалымат бериши элек.